Рукия бардык нерсени ачат. Раксыңбы? Кел. Өлүм төшөгөндө жатасың, кел. Нашадан токтото албайсың, кел. Арак ичип алып токтото албайсың, кел. Жин кирип кеттиби, кел. Кара дооланып кеттиби, кел. Көз тийип кеттиби, кел. Хасат болуп калды, кел. Бутуңдун бир мүчөсү эле ооруп атабы, кел. Ысып таптакыр токтоп атасың, кел. Эмне үчүн? Анткени уже бар деген сөз. Тайым такай башың ооруп атабы, кел. Дайым такай субан тиштериң ооруп атабы, кел. Чачтарың түшүп атабы, кел. Каштарың түшүп атабы, кел. Эмне кыларың билбей калдым, кел. Жашоодо жол таппай калдым, кел. Муну мен айткан эмесмин. Мавлана Шейх айткан. Исламдын коюну ушунчалык кел. Кел рукуяга, кел Куранды оку. Кел жүрөгүңдү тазалап ал. Кел айыгасың сөзсүз. Канчадан адам рактар менен келет. Эң жөнөкөй субханалла, гортанный рактан баштап субханалла эң чоң мына 4-нчү стадияда келет. Өпкөң чирип бартабы, кел. Бооруң чоңоюп кеттиби, кел. Сен эмнең менен проблема болсо, кел. Анткени Куран ушунун бардыгына шипа. Муну мен айткан жокмун. Аллах айткан. Эрмек молда айтты экен деп айтпагыла, э? Муну Аллах айткан. Шифа, бирок бир эле шарты бар. Бир эле шарты бар. Сен айга турган. Иман келтирип кел. Мен айыктырбайм. Мен жок эсептегиле субхан. Кичине ыхлас кылып көчкөр жол Куран окуганда деп, тили бар экен. Алла Таала тыбыш салып коюп деп, ошо менен окуп атат. Анан арак ичкенин баардап келет. Эмне үчүн дегенде субханалла байкуш байкелердин баардыгы айгат. Жеңелердин баары айгат. Эки эле нерсе кармайт. Эки эле нерсе үчүн ичип кетет. Же көз тийип кеткен болот, же болсо жин кирип кетет. Болду. Аракка окутуп салыптыр, анан тиги окутуп салыптыр деген темадан такыр өзүңөрдү үзгүлө макул. Андай нерсе деген жок.